Саламатсыңарбы, кымбаттуу 10 класс кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн кыргыз адабияты сабагы. Нарын району Казалай Биров атындагы орто мектеби. Сиздер менен мен кыргыз тили жана адабияты мугалими Токтоконова Үмүт. Бүгүнкү сабактын темасы кыргыз адабияты согушка чейинки мезгилде. Сабагыбыздын максаты кыргыз адабияты согушка чейинки мезгилдеги тарыхы жөнүндө окуучулар маалымат алышат. Ошондой эле проза жана драматургия жанрынын тематикасы жана орду тууралуу билишет. Сабагыбызды баштайлы. 20-жылдарда Сыдык Карачев, Касым Тыныстанов, Касымалы Баяленовдордун чыгармачыл демилгеси менен башталган кыргыз совет прозасы 30-жылдарда өзүнүн калыптануу процессин андан ары улантты. Бул учурда совет бийлигинин бекемделиши, социалисттик идеологиянын улам күч алышынын натыйжасында улуттук маданияттын өсүшүнө чоң өбөлгөлөр түзүлдү. Башкысы кыргыз элинин өзүнүн басма, жазма сөзү пайда болду. Совет бийлиги улуттук маданияттын өсүшүнө шарттар деле түзүп чектелбестен, маданияттын, анын ичинде адабияттын өнүгүш багытын туруктуу түрдө жетектөөнү көзөмөлгө алды. Жыйынтыгында 1930-жылы Кыргыз пролетарлар жазуучулар бирикмеси уюшулат. Бул Москвадагы РААПтын көчүрмөсү эле. Бул кийин жоюлуп кетет да, жазуучуларды уюштуруп, көзөмөлдөп туруу зарылдыгы келип чыгат. 1934-жылы Советтик жазуучулар союзунун тутумунда Кыргыз жазуучулар союзу түзүлөт. Адабияттын өнүгүш багытын белгилеп, жетектөө ишин мамлекет жана аны башкарган партия өзү колго алат. Адабиятта шыктуу жаштар бул учурда баш оту менен берилип, проза жанрынын өркүндөшүнө киришти. Совет бийлиги түзүп берген шарттар, өбөлгөлөрдөн улам кыргыз жаштары жогортон же болбосо бийлик тарабынан түшүрүлгөн көрсөтмө жоболорду ылгабай, дал ошондой түрүндө таза чындык, даанышман нуска катарында кабыл алышты. Жыйынтыгында алдын ала пландалган, башкача айтканда эмне жазуу керек экендиги алдын ала көрсөтүлгөн кыргыз совет адабияты деп аталган жаш жазма адабияттын бар көп улуттуу совет адабиятынын катарында күч алып өсө берди. Прозалык чыгармалардын жанры болгон аңгеме, фельетон, очерк, газеталык макалалар жаралып жатты. Бул учурдун өкүлдөрү катары биз Кубанычбек Маликовду, Абдыкерим Муратовду, Саткын Сасыкбаевди, же болбосо Темиркул Үмүталиевдердин ошол аңгемелери, очерктери ошо 30-жылдарда жаралган 30-жылдарда жанрында бул турган. 1931-жылы
жаркын кыргыз өлкөсүндө театрларында 182 спектакль коюлган. Ал учурдун темасы катары Совет бийлигине каршы күрөш болгон таптык душмандар темасы жана аялдар темасы драма жанрынын негизги өзөгү болгон. Ошол учурдун темасында жазылган супсак драмалар тууралуу Аманкул Куттубаев дагы эскерүү жазган экен. Бирок драмаларда болгон экен. Бул учурда кыргыз драм театры менен орус драм театрлары биргеликте иш алып барышчу экен. Жыйынтыгында батыш жазуучуларынын драмаларын жана орус жазуучуларынын драмаларык чыгармалары ошол сахнада коюлуп, элдин баягы маданий өсүшүнө чоң салым кошушуптур. Жалпы маданияттагы өсүш кыргыз калемгерлеринин эстетикалык аң сезимин жогорулатып, драматургияда профессионалдык деңгээлдеги чыгармалар жаралып, Жусуп Турсбековдун Ажал ордунда, Жомарт Бөкөнбаевдин Алтын кыз, Токтогул деген драмалары жаралыптыр. Ошондой эле фольклордук үлгүнүн негизинде Жомарт Бөкөнбаевдин Семеттей, жолсо 3 калемгердин биргеликте жазылган Айчүрөк либереттолору да сахнада жарык көргөн экен. Ошондой эле комедия жанры дагы өсүш алыптыр дагы. Касымалы Жантөшевдин Дардаш, Райкын Шүкүрбековдун Жапалак Жатпасов деген комедиялары сахнада коюлган экен. Ошондой эле бул учурда фантастикалык чыгармалар да орун алып, Кусейин Эсенкожоевдун дагы фантастикалык чыгармалары ошол кыргыз адабиятында ошол өз ордун тапкан экен. Анда балдар, силер кыргыз адабиятынын согуш мезгилге чейинки же болбосо 30-40 жылдар арасындагы проза жана драматургия жанры боюнча маалымат алдыңар. Силер муну дагы толук китептен окуп чыккыла, сабакка активдүү катышкыла, саламатта болгула.